Жакшы нерсени көрүп, биздер ушундай айлыбыз оңдоп алсак болот экен депчи. Себеби бул билмеген менен чогулуп калат экен да. 5000ден, 10.000ден ана марафонда уюштуруп көрдүк. Башында марафон болду. Ошо марафондо мен основной чоң суммалар биз берип аттык, чоң бир ишкер балдар. Эми баягы итак ансыз деле айылыбызга эми жардам катары берели деп ошол жерде анан аксакалдар келип, эми сиздерде да Кубаныч акеде мындай киши бар да, мындай лидер, адамдарды давай депчи. Анан кийин ошондой алып чыга турган кишилер бар. Бизде андай жок экен. Биз бол эле бол деп турган уялып жанагы бере турган балдар толтура. Бирок алар тартынып атат да. Койготуш керек. Эми мен бербесем деле дегендей болуп өзүн артка тартыпчы. Эми ошо балдардын сарайларында эми 3-4 аты бар. 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 доллар деп айтышат. Эми өлүп калса ошол атычы канча атка кетет? Ошол атка канча деген расход кетет? Жок деген айылын оңдоп койсо, ошол эртеби кеч айылыбызга барабыз да. Анан биз деле азыр Кыргызстан ушундай аябай аралашып баратат. Нарындан Куда күтүп атабыз, же болбосо көлдөн күтүп атабыз, же Баткенден. Ошо айылың менен ким экениңди сен белгилүү болосуң. Себеби кайсы айылга барсаң да бул баланчанын айылы деп атын айтат да. Ошондо анын айылын көчөлөр тантыгы чыгып турган болсо, аятаңды көрүп ушул көчөсүн оңдоп койбоптур, көчөсүн карап койбоптур деген сөздү угат экенсиң. Ошо биздин үйдө айылдарда мисалы көчөлөрүбүз асфальт болду, үйлөр эки аташ тамдар болду, канализация болуп атат, жанагындай суу кирди, водопроводдор. Иш кылып жакшы нерсе болуп атат. Эми бул Кыргызстан боюнча жайыла турган болсо, өкмөттөн эле күтүп отура бербей, элде акча бар, эл деле инвестиция кылып бираздан чогултуп отурса, айылдарыбыз бардыгы көчөлөр асфальт болуп калат, Кудай буйрсачы. Эми биздин жакшылыгыбыз сиздерге жуксун. Эми сиздерде биздикинде эми өзгөндө да чоң айылдар, аябай чоң айылдар бар да. Ошо кичинекей көчөнү биздин колхоз болуп туруп, миллионер колхоз болуп турган мезгилде дагы асфальт болгон эмес да. Миллионер колхоз болуп техникалар батпай көчөгө турган мезгилде техникалары. Ошондо да асфальт болгон эмес. Бирок азыр биз асфальттап алдык. Эми дагы жакшы алда бир программаларыбыз бар. Баягы элдин ынтымагы менен бүтө берет экен. Эң биринчи ынтымак болуш керек экен. Ошо ынтымак анан сиздердей Кубаныч акедей анан жакшы лидерлер болсо, анын артынан ээрчисе, жаштарды ээрчитип алып жүрүш керек экен. Келиңиздер кошулайлы. Аз болсо дагы 1000 сом боло 500 сом ушу четте турбай катышайлы десе анан адамдар аябай акча тез чогулат биздечи. Себеби ошол көчөгө биз эметип коебуз, кийинки жылы ал өзү чыгат да, биринчи өздөрү акчаны жыйнашат, өздөрү 20.000ден. Анан калган үйлөргө барып, анан общий группабыз бар. Баланча берди, мынча берди, бата берип коюңуздар, баланча берди, бата берип коюңуздар. Анан бербей калган аягында списокторду анан кийин группага чыгарып коет. Момунулар калды. Ошондо дагы Кудайга баягы бай колунда окаты бар, өлбөгөн окаты бар адамдар калат да. Бейбечаралар биринчи берет. Бейбечаралар алдын берип коет. Анан ошолор мени эмнеге чыгарып койдуң биздин групп эмеге, WhatsAppка, эл баары көрөт да. Анан кийин тызылдап келип анан акчасын алып келип берет. Ошондо биз бир жаш баланы биз чыгарып койдук, Россияда иштеп жүргөн, мигрант болуп жүргөн Илгиз деген бала. Жанын суруп алат. Күн түн үйүнө барат, бериң аксакал, бериң аба, бериң ажене деп отуруп, акчаны жыйнап, ушундай жакшы иштер болуп атат. Кыргыз ата болуп калган да. Кыргыз ата айыл өкмөтү. Сен айтчы, элдин саны чогулган суммалар канча болду? Так, биздики биздин айылдан 10 миллиондон ашык акча чогулат. 1000 сом, 10.000ден чогулсак. Жалпы салган жобалар жалпы канча болду? Так, азыр биз 46 миллиондой акча жыйнап койдук окшойт. Чогулсалып, иштеп асфальтка иштетип бердик. 46 миллион чогулуп салынды. Ооба. Элдин саны канча ошондо? Бизде 1300 түтүнбү ошондой. 1200-1300 түтүн. Ошонун эми 200 түтүнү баягы аябай кыйналып аткан деп туруп аларга биз көп деле эмес салбайт. 10.000-12.000 бар экен. Бир 10.000 тегерегинде акча жыйналат.
Анан бизнесмендер бар 50 миңден 50 миңден 100 миңден анан дагы бир жакшы жөрөлгө болуп атат биздечи. Ушул атасына аш берем деген, 40-ын өткөрөм деген ушулардын бардыгын жолго сооп болсун деген адамдарды ошол жака мечитте имамдарды көндүрүп, мечитте келет имамдар анан ажыга барбайм деп, умрага барбайм деп ушул көпүрөгө акчасын берип берди. Былтыркы жылы бир киши 500 канча миң дагы акчасын берип, көпүрөнү болсо өзүнүн атына койдуруп алды. А биз айттык, кое бериңиз. Иши кылып, баягы көпүрө болсо болду, сиздин атыңызда тура берсин, анда эч ким эмеси жок. Талашпайт деп. Иши кылып бир жактан байлаш керек экен. Адамдар кээ бирлер көпүрөнүн атысын же көчөнүн аты койгусу келет экен. Уникальный теплицада бардыгы теплица жасап, бардыгы банкрот болду да. Баягы ким Темир Аргынбаевич ошол мезгил премьер болуп турганда давай деп ура деп баарын теплицага киргизип берип банкрот болушту. Биздики кадимки эле Кытайдын технологиясы менен бир жагы капталы дуал, анан 100 метр узун, 6 метрден кечинде оттагы жакпай, ошо бир тарабы күн ысыгы менен ысыкты сактап калат дагы, үстүнөн тону бар, жабылат. Мисалы мен помидорду өстүрсөм быйылкы жылдар мен бир да көмүр жакпайм да. Башка теплицалар ширеле от жагып киришет. Чүй дегенде элечи, октябрь, ноябрдан баштапчы. Бизде жагылбайт. Экологияга да мындай зыян тийбейт. Анан ичине натуральный жанагы эменен киргизебиз. Малдын кыктарын киргизебиз. Ошон помидор да жыттанат. Кадимгидей колун кармасаң помидор жыттанат. Кийинен помидорду 1 тоннадан жогору алам да. 1 сотиктен. Bir teplitsada lan. Bir теплица 6 сотик. Себеби бөлөк жанагы еврейлердин методу бар го, в одну корзину никогда не вкладываю яйцо дегендечи. Биздики 30дай кылып бөлүнгөн да. Анан бирөөсү жакшы карайт, бирөөсү карабай калат. Иш кылып, же ар кандай болсо да үшүп кетпейт да. Анан чоң теплица кургандардыкы аябай опасный. Себеби бир жер пленкасы айрылып кетиши мүмкүн, же болбосо печкасы бузулуп калышы мүмкүн, свет болбой калышы мүмкүн. Бүт бир 10 мүнөттө эле жетет дагы, суу катык болуп турган мезгилдечи түшүп калат. А биздики болсо бөлөк. Эгер бирөөсү бир шипи болсо, калгандары бүтүн калат да. Бишкекте эле аэропорт жакта. Узуну 100 метр, бул жагы 6-8 метрге чейин чоңойча боло берет, 9 метрге чейинчи. Ошонун ичинде көмүр жакпай иштетсе болот да. Өзүнүкү болсо 8 тонна кене мол алса болот да. Анан биздики общий адамдар иштетесиң да, бирөө жакшы иштейт, бирөө жаман иштейт. Средний ошондо 1 тоннан плюс айланат да, 1 тонна 200. Андан кийинки бадыраң андан көп болот. Ошондо мен бадыраңдан 12 тоннадан 18 тонна алгам, 6 сотиктенчи. А так 8-9 тонна өтө стабильно алам. 10 тонна. Bir жылда 2 сезон алам да, 2 урожай алабыз. 2 урожайда ошо 1 тонна болобу? Жок, 2 урожайда 2 тонна болобу? Жок, бадыраңдан мисалы помидордан бир 6 сотиктен 6 тонна тегерегинде алсам, а бадыраңдан болсо 12 тонна, 10 тонна алам. Июнга чейин азыр мен бадыраң чыгарып атпайм, июнга чейин берилет. Анан июлдан баштап 1 ай даярданабыз кайра. Анан августтан баштап дагы помидор отуруп баштап кетебиз. Нокат менен өзгөндүн 2 айыл өкмөтүнүн ушул жакшы жаңылыгын элге жайылтуунун жолу сен ошол азыр мода болуп калбадыбы подкаст депчи. Отургуз экөөбүз саясаты жок ушул ишти кылгын эле. Депутаттарда мен кылып берем деген сөздү унутуш керек. Силер Кудай кааласа силер кыласыңар. Мени кошо багасыңар деген түшүндүрмөй сайын болбой калды элге. Силерде байлык чындап эле элге туура эмес берилди, туура берилди жок элди да. Заводдун баары элдин колунда. Жаман эби, жакшы эби, уур эби, заводдун баары элдин колунда. Фабрика элдин колунда. Менчик элдин колунда да. Улутташтырууга болбойт экенин билебиз, онун кереги жок. Ошолор кыла берсин. Бизде да акчанын основной бизде. Туурабы? Biz azır kişinekey налог төлөйбүз. Основной байлык баары бизде. Кээбириз таба албай жүрөбүз иштекей иштеп деле. Кээбириз уже Кудайга шүгүр эле. Ошо баарынан биз алиги ысырапкерчиликти жое албай атабыз. Каяка жибатышты билбей эле анан курсагы жакшы экен ошону эле эме кылып атабыз да.
Toy kanalı hazır bizdin toydun kulturasına hiç kaysı ülkede yok bolsa gerek. Действительно biznes, restoran biznesini östürdü. Konakты tosunun aябай çoğun kulturasını үйрөндü. Başka biz eldir küçün o şaka buruşuz. Buna Kırgızataga spesialne meni şu İlgiz degen bala çıkırıp barıp geldik ha. Ayağı razı oldu, sizlerge razı oldu. Düşündüңөр mü? Ушундай тоже туура ушул иштерди кылып атабыз деп. Анын үстүнө ушундай жакшынак болуп калыптыр. Шаарчак болуп калыптыр Кыргызстан. Анан мында чекесинде кадимкидей болсо оштон алыса баягындай портерлер келип алыптыр, базарлап экен. Оштон келип туруп эрден оптой базарлап алыптыр. Оптон Иши кылып атасын берейли атына. Эми анысы деле көчө жатат. Колунда бар экен. Ошондой светтерди коюп, биздин көчөдө мындай свети жок көчө жок да, жапжак. Эң кембагалын 20 миң сом бересин деп койгон азыр. Атак алдылар мына ушул жерде отурган балдар 500 миң. Және форттер миллион балдар. Ушулар берип атат. Түшүндүк. Жанагы сен айткан мисал булар дагы болгон да. Эң чоң колунда бар кишилер кийин анан аз берет да. Биринчи чогулткан ушул жанагы орто же болбосо ушундай өзүнө неме кылган кишилер ошолор ак жүрөк, ошолор патриот болот экен. 37 жылда анча Баткенден Жалалаттан баргандар да бар. Bunun негизинен Ноокаттан 1483 бала бүттү. Ошонун 212си артыкчылык аттестат, ал алтын тамга, сертификат, кызыл аттестат дегендейчи. Анан эми анын 5-6 Ноокаттагы лицейлерге таасири пайда болду. Бирок ал жерде менеджмент аз болгон үчүн мен күчүм жеткен жок анын баарын ошентип. Акбулакта дагы. Мен өзү Акбулакта туулгам. Мен атам ошол жерде мугалим болуп иштеген. Анан кара таш болгон үчүн көлүктөр сатып алышты. Атам жаш жүргөндө. Ошон үчүн биз Акбулакты өтө жакшы тааныйбыз. Салы Каримовичтер башкалар. Ошо бул үрөн силерди жасаган азыркы бүгүн иш элдин өзү дагы жүрөгүндө бар эле да. Бирок Кыргызстан бүт айылында ошондой жүрөгүндө бар. Туура баштаган сыңар. Ошону ойготуп резерв акча көп. Билимканада деле ошондой да. Тамак жок, акча жок. Жок деп эле жүрүлгөн учур болуп эми азыр андайды мугалимдерге ойлонбойт. 30-40 мугалимди өзгөртүш үчүн мага 37 жыл кетти. Эми ошондойду биз Кыргызстанда өзү 2483 мектеп бар ошондой. Ошонун баарына ушуну жеткирели деп көп аракет кылдык. Кээ биrderi кичине болду. Биягы балыкчы, тоң, нарын, чүй, ош, баткен. Кээ бири турду, кээ бири турбады. Анан бул билим берүү кичине татаалыраак болот экен. Чарчайсың, баарыга түшүнүктүү эмес да. Ошондуктан эми бул силердин демилгениңерди билим берүүгө автоматтык түрдө силердин айылыңар көчкөн. Силерде бар лицей. Бар бейбак аксакал учурунду ачып, анан кийин билимкананын мугалиминен бирөө барып силерге директор болуп калды. Эми ол турмушка шаякка чыгып, биз үйрөткөн системаны бүт көчүрдү ал. Ошондой Кыргызстанда бүт мектепке ошентсек, мен мынау Кубандын айылындагы мектепке көчүрүшкө аракет кылып көрдүк. Наркы Белдегиге бардык. Түзбөлгө. Эми буга кичине мынау азыр силер айтканда Теплисанын Кытай жагы, Кытайлардыгы бир жагы дуал, калганы мындай экономия деп атпайбы? Бул билим берүүлөр ошондой. Биз мугалимдерге ошону көрсөтө алсак баарыга, биздин Кыргызстандагы ошо 3000ге жакын мектеп частный государственный болуп, биз Сингапурдан өтүп кетебиз. Мен ошо көтөргөн идеологиям ушу 50 жылдан бери ушул. Себеби муну мен үйрөнгөм, өзүм окуган Новосибирсктен, Москвадан. Ошол жердеги аспиранттардын кылган иши, мугалимдин кылган иши, академиктин кылган иши, баатырлардын кылган иши жөнөкөй ишке мобилизация кылып алышканда орустар. Биз ошо жөнөкөй ишке мобилизация кылыш үчүн Улукбекте түшүнгөн адамдар технарлар, технический мышление мененчи ошондойлор азыраак болуп калган экен да. Эми азыр ошол азыр көбөйүп, анан муктаждык бар, эл даяр. Азыр биз Сингапур болуш үчүнчү
Bizim 3.000'e yakın mektep jönele dayar. O eski mugallimlerimiz pensiya жаңылар келip атат го. Эмкisi минус плюстар болот. Бирок биздин мугалимдикте пенсияга чыккандан кийин деле ал наставник болот, тарбиячы болот. Ар бир айылда ошол айылдыкын Сингапурга жеткеним деген мугалим бирөө эмес, көп. Бирок ошонун баарына интеграция кылып барып, биздин академияда 5000 кандидат докторуна алып бар. Ушуларды 5000 айылга баргыла деп айтып жүрүп анан болбой өзүбүз кеткенбиз да. Баягы народниктер окшоп. Мен ошентип баары жок таштап коюп, ошо Кыргызстандын баарын экинчи лицейибиз балыкчыга ачканбыз. Бизги өзгөчөлүгү ушу депутаттыгы, ишмердиги, мамлекеттик ишмердик болгону бул техникалык ой жүгүртүүсү бар, күчтүү инсандардын 5-6-ынын бирөөсү. Ошол бул үлгү да. Анан бул кишини көбү билбейси мүмкүн, негизги булагы каяктан деп. Негизги булагы Kişiler көп пайдаланып, ошону колдогон киши аз да. Ар дайым жакшы ойлорду коет, бирок аягына чыкпай ошентип мен кылам деген кишилерден көрө орто саар ойлонгон киши көбүрөөк. Ошон үчүн көңүл кошкалып калып атат сизге. Анан бул эки райондун ушул эки адамын айтышым керек да мен, бүт Кыргызстанга. Болсо толук отурсаңар солук болмок. Биз үлгү көрсөтмөйүнчө эчтеке жыл бар. Кээ бирөөлөр айтат, мына Кубанч экөөбүзгө оң колуң менен бергенди сол колуң менен билбесин дейт. Ал этика дедим. Кыйкырып айтып атам. Силер сол колуңар менен бере бергиле, биз оң кол менен деле сол кол менен деле айта берели. Элди жакшы ишти, элди козгош үчүн айтыш керек. Силер унчукпай эле бергиле. Биз айтып коебуз. Динде деле ошондой. Анан унчукпай көргөзмө бергенде ошол бойдон калып калат. Силер көргөзмө бере бергиле. Биз мактай берели. Мына 2 айыл экен. Сен нокен, нокат. Сиздики өзгө, Мына 2 айылдан 2 кишинин эле кылып атканы. Болот экен жакшы. Болот экен. Болот экен. Мына бул бала айтып атат. Мен Кыргызстан боюнча айтып атам. Жолдорду, айылдын ички жолдун бүт оңдоп алдык дейт. Бул не деген иш? Кайсы чүйдө ар бир айылда бай адамдар турат. Азыр элдин баары Европада жасап алган үйлөрүн. Слоялар бар, жылуу суу, муздак суу, туалетке чейин киргизип алган. Значит, бар экен го. Биз башка айылдар кыймылдасак болбойбу деген ойго келтириш керек. Мисалы, менин айылымды айтайын, мына Кантта 21 карьер иштейт. Илгери 2 орус жаш бала алып алып, мамлекеттик асфальт заводдо. Ошо 2 оруска эле иштеп атат. Бир да адам, мынау ушу Сайыздын абагында курулду эле. Айылдын ички жолдорун оңдоп берем деген договору бар эле. Эмнеге оңдобойсуңар деген киши жок. Жанагы 22 карьер 22 киши үчүн иштейт. Айылда миллионер балдар бар. Менин бир коңшум бар жакын. 100 жылкысы бар азыр. Ошо өзү жана кой кайтаргандай кайтарат да. Байке полаңызды берип туруңуз, мен ушул жерге жайып алайын деп. Ошолор 1 жылкы бергенге жарабайт. Чоң тегермени, чоң Чыңгыз Айтматтын атынан коюп алган заправкалар бар. Ошол балдар жардам берсе, ошол айылдын ички жолдору бүт оңолмок. Биз немистин айылы эле көчүп келгенде бүт жаркыраган жолдор эле. Азыр басаң тытылган, мына Улукбек инимди да алып барып көрсөттүм, айылды бүт кыдырдым. Айылдагы эл козголсо, мына силердин 2 айылдан күчтүү була. Байлыгы да жетиштүү. Таласта менин айылым бар, Чат базар деген. Жер жардам берип атат. 2 эле көчөсү бар. Айнанайын, Сүтүлак көчөсү, анан дагы бир көчө бар да. Экөөндө тең илгери уктуңар беле, жана Токмокто жүндө бир чоң иш болуп, ошо кармалган кишилердин эң бай ошо киши эле, менин коңшум эле. Азыр да ошонун балдары бар, бай. Ошол 2 көчөнү оңдобосо болот. Элди козготконго бир Кубанычбек, бир ким ушундай киши керек экен. Рабочиймин, мен тракторчумун, мен дыйканмын деш керек эмес. Ана чоңдор билет, ана байлар билет деш керек эмес. Өлкө бардыгыбызга керек. Айттым го, бардыгыбызга. Ошон үчүн бардык ойлоно турган кез, айрыкча азыр.
Murunda işteki mesele. Değgen saytlar Moşni Sayızı'nın arasında işteki mesele olmuş. Hazır Kırgız'ın her biri oylu rak boş gerek. Жақшы olmuş gerek. Bunu bayağı ükamayt otam da lige. Gerek sağa ne dediler? Gerek sağa aytam. Gelin sönük. Degende bu kişinin litsosunda bir jetekçilerge aytып otam. Алдыңкы балдар алдыда туруш керек чынбы? Билимдүүлөр, жетекчилер. Биз жөнөкөй, даже мына мен айтып атам го, жөнөкөй кран минген балдар ушинтип жолдордо оңдон аракет кылып 200 ушундай сомдор берип атат. Ошондой кылайлык жалпы элге. Анан дагы мен мына Улукбек жөнүндө дагы бир жакшы сөз айтып коеюн. Потому что Улукбек мындай сеники меники деген жок да. Рас мен Верховный Советтен узнашты, любой кайрылган кишинин колунан келет. Түнкү саат 12-1лерде звонить эттим баягында. Аксылык gelin звонтда Москвада калып кеттим, өлүп атат, күйөөм өлгөн атат, самолетко салбай атат. 36 сом Жөнөкөй kaldı. барсак 500 миң деп бийлеп атат. Ту, эмне кылыш керек? Анан ойготсом эле жок звонить эттим. Бул айткан жок, аксылык экен, аксын деле депутат бар ошо айттым дебеди. Таң атканча уктабадык акам, а? Адыр звонить этип атып, баягы кыргыз авиатрафиктеме кылып, ойготуп, ону уговаривать этип, ол өлө турган киши экен өзү. Жөкө болбой калганда, бирок самолетко салбайт. Правило ошондой экен. Ону уговаривать этип алып келдирди, чынбы? Ошолор ыйлап баласы өлсө деле ата энеси бата берди. Адамгерчилик, высший адамгерчилик. Ошон үчүн Кудай Таалам буйруп укам ушундай болду. Туурасы да. Ошон үчүн ар ким ушундай патриот болой, жамандык болот экен, жакшылык болот экен. Мен азыр көрүп атам. Баягында эле көргөндө бооруңар ачылат. Мына бизге окшогон эле киши өлүм алдында жатат. Коксон биз 10 сом берсек сакайып калмак. Азыр бир келин жатат Индияда. Өлүм алдында жатат. Ишенген тоос элем мен. Кубанычка бир бала калганда уже 14 миңдей чогулуп турду, уже лечение башталды. Kırgız el batır cevap atka. Hem sana nakal noşa. Algan işte ölümcüler tutuyorlar. Hem batır ola duramam. Emgek batır. Ulukbek büyük Kırgızistan'da 8 milyon el olsa bağrına bir değil. Bir bulda. İkincisi adamga jamandık kılbagan güldür dep söyleyen jigit da. Biz burada bilbeytilek keyin parlamentте söylеген sözüne o kırgız söz hitrel go аңды ойлоп турабыз карап ким туура сүйлөйт ким туура эмес сүйлөйт. Анан ошентип тандап алат экенбиз өзүбүзгө. Мен бул кишини баягы өткөн күнү өтө элек деле айтканмын. Кеттет ордуна келесиң деп. Анан ал келип жайындайт куйрукту Кудай билет буйрукту дейт. Пейил түз болсо алып барып ордуна коет экен. Көрдүңөрбү? Жулунбаса деле. Рызкыны ошо баары өзүбүз жасап алгыбыз келет, чийип, жашоону квадрат кылып. Бирок буйрук деген башка экен. Куттуу болсун ордуңуз, дагы бизди үчүн эл үчүн кызмат кыла бересиз, да? Эми пенсияга чыкканда каска пасканчы ташсак болот. Patriot oldu. Sen Ulukbek'te teknikal bağıtка bağıttыңыздар. Ошон үчүн ушундай ал жөнөкөй болбой заводдордун башкарышында ошол нюанстарды билиш керек. Ошондой улуу адамдардын сыртыңыздан баардык билебиз. Peki, ne son küçük var? Kana. Kana yana. Hurmatlı bir tuğanlar var olaydık. Elimiz var olsun. Planetada tınçlık olsun. Kırgızistan'da tınçlık olsun. Elimiz ıntımak olsun. İyilikler olsun. Bana Ulukbek'te yukarılarım şunda gözü çaçırap, şunda cönöke elimiz var. Ad dışı kızmak bu terimde.